Кутман таңар менен балдар. Бүгүн мен сабагымды тагышмак айтуу менен баштайын. Анда эмесе тагышмакка көңүл коюп, угуп тургула балдар. Таңда туруп кечке жанат, күлүп чыгып күйүп батат. Бул эмне балдар? Ооба, албетте бул күн. Түндө бар, күндүз жок, асманда бар, жерде жок. Бул эмне? Ооба балдар, бул ай. Күн чыкканда кайсы учур болот? Ал эми ай чыкканда кайсы учур болот? Ооба, күн түн. Демек бүгүн көтөрө турган темабыз күн жана түн экен. Эмесе көңүл коюп угуп тургула. Күн чыгып, баарына адамдарга, өсүмдүктөргө, жана жан жаныбарларга нурун бирдей төгөт. Анан күн уясына батып, кеч кирет. Асманга ай жылдыздар менен чыгат. Бейпил түн өкүм сүрүп, айлана тынчтыкка бөлөнүп, баары уйкуга кетет. Бул балдар бир сутканы түзөт. Күн менен түн биригип, бир сутканы түзөт. Бир суткада 24 саат бар. Ал эми эртең менен күн чыккан учур таңга жуук же эртең менен деп айтылат экен. Күн төбөдөн тийген учур чак түш же күндүз деп айтылат экен. Күн уясына баткан учур, күн баткан учур же күйгүм деп айтылат экен. Аптанын күндөрүнүн аталышына көңүл бурабыз. Биринчи күн дүйшөмбү, экинчи күн шейшемби, үчүнчү күн шаршемби, төртүнчү күн бейшемби, бешинчи күн жума, алтынчы күн ишемби, жетинчи күн жекшемби. Күндөр өтүп, айларга өтөт. Бир жылда 12 ай бар. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Ар бир 3 айда жыл мезгилдери алмашып турат экен. Жыл мезгилдери 4: жаз, жай, күз, кыш мезгилдери. Эми балдар көңүл бөлүп карап тургула. Тапшырма: күн, түн жана сутка деген сөздөрдү түшүндүрүп берчи. Аптанын күндөрүн ирети менен айтып бергиле. Саламатта болгула балдар.